Мен Бекешев Данияр Ишенал Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетінен, Егенберді Манаев атындағы Тарых жана социалдык кукуктук билим берүү институтунун 2 курсунун студенти. Өзүм илимий жана маданий иш-чараларга кызыгуу менен катышам. Алардын бири Бишкек шаарындагы Кыргызстандын жаштары бүгүн жана эртең аттуу илимий практикалык форумунда өзүмдүн ыктыярчылар бүгүн жана эртең илимий изилдөө менен катышып, байгелүү орунга ээ болуп келгем. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан Кыргызстандан 4 студент Астана шаарындагы Касым-Жомарт Токаевдин катышуусундагы эл аралык ыктыярчылар форумуна барып, өзүбүздүн илимий макалабызды жактап келгенбиз. Азыркы учурда өзүмдүн илимий изилдөөлөрүмдүн бири Билим кервени. Билим кервени илимий изилдөөмдү изилдеп жатып, Кыргызстандын 3 областын кыдыруу менен 3,5 миң ашынан окуучу менен баарлашып, замандын талабына ылайык тренингтерди өтүүнүн натыйжасында изилденип чыкты. Алдыда дагы бир топ илимий иштерди алып баруунун үстүндө жүрөм, жана ошондой эле ушул илимий иштерди жана илимий макалаларды жазуунун натыйжасында өзүмө жаңы илимдерди алуу менен критикалык ой жүгүртүү жөндөмдөрүмдү өнүктүрүп келүүдөмүн. Саламатсыздарбы? Мен Сагынбекова Гүлжамал Уланбековна, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинин физика профилинин 4 курсунун студентимин. Илим бул коомдук прогресстин кубаттуу кыймылдаткычы. Илим бизге күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдүн чечимин табууга жана ааламдын сырларын ачууга, жообун издөөгө жардам берет. Башкача айтканда, билимдин эң маанилүү булактарынын бири. Менин илимий изилдөөгө болгон кызыгым мектеп учурунда башталган. Алгачкы макаламды ызычуунун адамга тийгизген таасири аттуу темада жактап 1-орунга ээ болгом. Университетте окуп жүргөн маалымда 3 макалам жарык көрдү. Алгачкы 1 макалам профессор Төрөгелдиева Коңуржан Макишевнанын 70 жылдык юбилейине арналган эл аралык конференцияда үй шартында аткарылуучу лабораториялык иштер макаламды жактап 2 даражадагы диплом менен сыйлангам. 2 макалам Казакстан Республикасы тарабынан уюштурулган Бобек улуттук кыймылынын эл аралык конференциясында макаламды жактап 2 даражадагы диплом жана жылдын мыкты студенти 2023 төш белгиси менен сыйлангам. 3 макалам Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына жана профессор Ракым Усубакуновдун элесине арналган эл аралык конференцияда байгелүү орунга ээ болгом. Азыркы учурда педагогикалык инновациялык технологиялар жана STEM билим берүүсүнүн негиздери, физиканын окутуунун активдүү методдору темасында иш алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Рахманалиева Миргуль. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 3 курсунун студентимин. Учурда табигый илимий билим берүү багытында билим алып жатам. Барыбызга белгилүү болгондой эле 2002 жылдын 10 ноябрынан тарта Кыргызстанда илим күнү белгиленип келет. Мына ушунун негизинде бардык илим тармагында алектенген адистерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм жана ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Мен буга чейин университет тарабынан уюштурулган 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата улуттук каада салт жана нарктуулук жалпы адамзаттык баалуулуктардын контекстинде аталышындагы илимий жана публистикалык макала жазуу сынагына катышып, алдыңкы орунга ээ болгонмун. Мына ушуну менен эле чектелип калбастан, мындан ары дагы түрдүү илим жаатында макалаларды жазып, илимий ачылыштарды жасоо менин кыялым.